Mamaqta Kırgız'ın men Akıbek'ten Aratavuz Жалал облусунун депутаты бул. Şu bizden çıkan жаңа энергияны тök жөнүндө кичине жана алып кетесизби мындай? Өзүнөн чыккан нерсе маалымат берип кетсеңиз кандай жаңа болот? 2010-жылы депутаттар менен талкууга алганбыз бул сөздү, маселени. Бизде жок да андай чоң, өтө чоң трансформация, Өзбекстанга тök кирет, кайра өзүбүзгө чыгат. Ошо өзүбүзгө кымбат түшүп атат, бизде билип атабыз, карапайым элдин жашоонун түшүнүп атабыз. Жана Грузия 20 декабрда жашап калат. Жашап калат, Грузия. Папа. Энди ошондой карапайым элдин жаналарына кандай деген жаналарыңыз бар? Мындай айтып кетпейсизби? Ошо өзүнөн чыккан ушундай мамлекетке мындай керектүү мисалы ананы кылсаңыз. Бул жана айтып кеттерим 2010-жылы бул талкууга алынган. Жана Өзбекстан менен Грузия маселени чечти ортодо сүйлөш. 2013-төн ары карай Грузия энергия арзандайт өтө бизде. Üstünde tigi Камбарате ишке кирип жакшы Грузия алдыда максаттарыбыз бар. Камбарата 3 жылда жана кылмакчыбыз, кошобуз да. Анан Грузия бизде дүйнө боюнча 3-4 орунга барып калабыз. Бар. Бизде арзан болот да мындай жасаган төкчү. Жалал областына эмне карап кетмекчисизби мындай? Жалал облусун эмечмин. Азырынча бизде эми акча жетишпейт бар Кыргыз элинде. Өзүңүз түшүнүп атасыздар. Грузия Жалал облусунун жолдорун тияп берган дегенде мал чарбасын карайбыз. Эми жолдор азыр шарак өзүңүз билесиз. Сөзүңүздү жанагыла мына Чүй областындагы койлор эмнеге каршыга жана кылып ошо жем бола ошондой кичине жаңа кетесизби дейм. Сентябрь 21-сентябрь бул сөздү талкууга алганбыз. Каршылар атайын охотниктер жөнөтүлгөн. Тапшырылган ар бирине бизде эми башлаган экен. Ошондо мында областка охотниктер кеткенби? Мында кандайча мындай түшүндүрүп кетесиз? Эми кеткен, жөнөткөнбүз аны. Мен өзүм лично жөнөтпөдүм, аны талкуулаганбыз, жөнөткөн. Грузия болот баары. Но Курманбек Бакиевдин кеткенге эмнелер тоскондук болду? Кичине ошо жөнүндө ham сүйлөп кетесизби? Эми ал өтүп кетти, бирок бизде Кыргыз элинде эми адат болуп калды, президенттик кубалачы. Бакиев жакшы деди, просто эми семьясы аралашып кеткен Максим Бакиев өзүңүздөр көрүпсүздөр. Эми Грузия депутатыбызды алып ташташ керек дейт. Бул өтө бизде азыр карапайым элге билинбей жатат. Бизге ошол депутаттар көрүп жүрүлсө тияп берабыз. Будан көрү Бакиев жакшы деген сөз айтат элем. Отонбайбы жөнүндө кичине? Отонбай эми бул кандай десем, бул өтө кыйпыр аял экен. Bir жыл 2 жыл президент болуп ошондо пенсияга чыгып алды. Бул эми өмүр бою өкмөт карайт муну. Элүүнчү. Өмүр бою кыска болду эми. Тияга эми Кудайдан да. Эndi ошондо өзүңүз билмекчи, мына билесиздер, мына Сарт кыргыз болгондо, Өзбек кыргыз болгондо Ош областында эмнеге ошо Роза Отонбаева кичине тоскондук кылган дейт, ошо кандай мындай? Ал суроону бардык кыргыз жанагы билет болуш керек. Неге дегенде Отонбаеванын күйөөсү өмүр жолдошу Өзбек болгон. Ошондуктан эми Отонбаева күйөөнүн сөзүнө кирди го дейм. Бирок Ош окуясы унутулбайт. Эми Башиевда бар экен. Oldu. Şöyle. Bitti.